Assalamu alaikum урматтуу достор. Өткөн сабагыбызда визитканы дизайн жасап, аябай узун болуп кетти сабагыбыз. Бүгүн болсо дагы бир визитка дизайн жасайлы, бирок ал кыскараак болсун, жөнөкөй визитка болсун, ар ким жасай ала турган болсун. Андан кийин силер дагы өзүңөрдүн визиткаңарды жасап көргүлө, дагы мага жибергиле эгер кааласаңыздар. Бул үчүн мен аябай жөнөкөй кылып мындай текст даярдап алдым. Ушул текст менен эле бир визитка даярдайбыз. Бул үчүн бизге бир тик бурчтук керек болот. Тик бурчтукту чыйып туруп ага размер берсек болот. 90 50 деген размер бердик. Визитканын дизайны, стандарт визитканын дизайны. Андан кийин дагы бир тик бурчтук алып атам. Муну болсо 80 40 деген размер бердим. Бул экөөсүн бири менен борборлорун бир кылыш үчүн CE деген кнопкаларды басабыз. Андан кийин болсо бул биздин визиткабыздын каркасы болуп калат. Бул жакка биз азыр логотип алып келишибиз керек. Логотипибизди алып келелик. Мисалы үчүн мен өткөн сабактагы визиткадан эле алайын логотипти. Могул логотип болгон бөлүктү разгруппировать, отменить группировку, андан кийин логотипти копировать дедим. Бул жака алып келип вставить дедим. Ctrl-V. Логотипти бул жерге коюп турайлы азырынча. Муну бир аз кичирейтебиз. Андан кийин топ центр деп туруп, то есть муну бастык, ичиндеги тик бурчтукту бастык, Т тамгасын бастык, англисчедеги С тамгасын бастык, англисчедеги, анан үстүнөн бир линияга келди. Эми бул жака болсо текстибизди алып келебиз. Текст үчүн бул инструментти колдонобуз деген болчубуз. Бул жака жазабыз. Биринчи болуп текст. Алишер Имамов деген жазууну алып келелик. Алишер Имамов деген жазууну алып келгенден кийин мен буга биринчи выравнивание бергим келди по центру. Андан кийин жакшы бир шрифт тандайбыз. Мисалы үчүн Black деген шрифт тандадым. 13 болсун. Эми муну буга карата, бул жазууну бул квадратикке карата ортого койгум келди. Ошондуктан муну бастым, shift'ти басып экинчи фигураны тандадым, C'ны бастым. Андан кийин бул жазуудан бери дубликат алып алып, shift'ти басып ылдыйга тарттым жана мышканын оң тарабын бастым, кой бербей туруп. Анан бул жакка мен эмне иш кылат экенимди жазып атам. Окутуучу дедиги. Муну бир аз кичинерээк жазсак болот. Мисалы үчүн 8. Андан кийин жирный болбосо дагы боло берет. Эми shift менен дагы алып келип мындай коюп койдум. Эгерде дагы бир неме каалап аткан болсом, мына бул жерден карасак болот. Курсив кылып коюшубуз мүмкүн, бул жазууну. Мындай кылып. Андан кийин бул жерге 2 линия алып келелик. Бир аз кызыктуураак көрүнүш үчүн. Ушундай визитка дизайндары бар экендигин билишиңер үчүн. Мынакей бир линия. Андан кийин 80 мм узундукта бир линия. Андан кийин дагы бир ошондойдон эле ылдыйга тартып туруп мышканын оң тарабын бастым. Экинчи линиябыздын калыңдыгын бир аз да калыңыраак кылып коелук. Мисалы үчүн 0,5 болсун. Даже муну үстүнө коелук, мондай болсун. Бири-бирине жакындатсак да болот. Андан кийин бул жакка болсо электронный почта менен немен жазабыз. Веб-сайтты, бул жакка болсо телефон менен WhatsApp жазып коебуз. Бул экөөсүн копировать деп атам. Андан кийин мына жазууну алып келдим. Выравнивать слева дедим, андан кийин сол тарапка жазып атам. Бул ортого жазганым үчүн ортого койгон болчумун. Сол тарапка жазып атам. Белгиледим. Немен жаздым. Шрифт албетте алмаштырсак да болот. Же болбосо ошол эле жерден medium дегенин алып коелук. Жазуулардын арасын кыскартуу үчүн бул инструментти колдонобуз дегенбиз. Бул жакка келдик, bottom left дедик. BL. Ошону менен бул жакка текстибизди алып келдик. Ошондой эле бул тексттен бир дубликат алабыз. Эми оң жакка коюп атканыбыз үчүн справа дегенди тандадым. Bottom right. Андан кийин бул жерге болсо тиги калган тексттерибизди алып келебиз.
Biraz жазуunu кичирейтип койсок да жакшы болчу дейм. Мисалы үчүн 10 деп коелук. Андан кийин бизге азыр бул керек болбогон могул каркасыбыздын ичиндеги линияны көрүнбөс кылып коебуз. То есть ал линия дегенибиз абрис болчу. Абристи көрүнбөс кылыш үчүн түз жок жерге келип мышканын оң тарабын бассак жетиштүү болот. Вот ошондой кылып туруп бир жөнөкөй ак фондо бир визитканын дизайнын жасасак болот. Силер да өзүңөрдүн визиткаңарды жасайсыңар деп ойлойм. Жакшы калгыла. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.